Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр. Эфирде актуалдуу маек программасынын кезектеги чыгарылышы. Студияда мен Рахат Бейшалиева. Ал эми бүгүн биз программабыздын алкагында мына ушул үй бүлөлүк салтанаттарды жана маркумду эскерүү үрп-адаттарын тартипке келтирүү чаралары боюнча Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын аткарылышы боюнча сөз кылмакчыбыз. Ал эми бүгүн биздин студияга коноктор чакырылган, алар менен тааныштыра кетсем. Талас облусунун казысы Сулумбек Усуналиев мырза, саламатсызбы? Андан тышкары Талас районунун акиминин орун басары Баялиева Зина Кадыркуловна келген. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Зина Кадыркуловна, алгачкы суроону сизге берсем, анткени мына ушул жарлык чыккандан бери 1 жылга жакын убакыт болуп калды. Башында эле мына ушул жарлыкты калк арасында түшүндүрүү, аны жеткирүү жана ишке ашыруу боюнча мына ушул сиздерге тапшырма келген. Сиздер бүгүнкү күнгө чейин ушул кандай иштерди аткарууга жетиштиңиздер? Акимчилик, мына ушул айыл өкмөттөр, ошол эле аймактардагы жана имам хатиптердин жардамы кандай болду бул жарлыкты ишке ашырууда? Ушул Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан үй бүлөлүк салтанаттарды жана маркумду эскерүү салтанат үрп-адаттары боюнча жөнгө салуу жоболору боюнча чыккан указ 54-указ 2022 жылдын 25 февралында чыккан. Ошо указ чыкканда эми бул тапшырма берилбесе дагы ошо указдардын баарын биз аткарууга милдеттүүбүз. Комиссия түзүлгөн. Бир 7-9 кишиден турган комиссия түзүлүп, алар дагы жерлерде ошол аларда айылдын имамдары сөзсүз кирген комиссия мүчөлөрүнө. Анан баягы райондук комиссиянын мүчөлөрү, айылдык комиссиянын мүчөлөрү ошол баары биргеликте администрация башчысы Аким Нургазы Жакыпович дагы өзү ошол бардык айылдарды кыдырып чыкканга жетишпесек дагы биз жетишибизче ошол бөлүнүп жооптуу кызматкерлер, комиссия мүчөлөрү барып айылдагы түзүлгөн комиссия мүчөлөрү менен биргеликте түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келдик. Бүгүнкү күндө ошол ар бир айыл өкмөт өзүнчө жобо кабыл алып иштеп чыгышты. Жергиликтүү кеңештин депутаттары менен анан ошо жергиликтүү кеңештин токтому менен бекитилди жоболор. Ал жерде көбүнчө бизде азыр акыркы учурларда көйгөйлүү болуп аткан ушул маркумду акыркы сапарга узатуудагы мал союу, башка ушул дасторконго баягы бизде өзү ушу Талас жергесинде кичине практикаланып кетти акыркы жылдары. Салаттын түрлөрүн жасап коюу, ошондой баягы ашыкча чыгымдарга мурда биздин атабыздан бери келаткан ушул каада салттарыбызда андай жок, ашыкча болбогон адат кылып киргизип алган, ошондой баягы туура эмес жосундарды жоюу боюнча ошол иштерди жүргүзүп кеңештин токтому менен ошондой бекитилди да. Мына ушул комиссия түзүп турсуздар, түшүндүрүү иштерин алар жүргүзүүгө милдеттүү. Анын түшүндүрүү иштеринен тышкары мына ошолорду көзөмөлдөп ишке ашыруусу боюнча дагы бир жумуштар аткарылдыбы? Түшүндүргүндө албетте аткарылды. Жарык иштеп жатабы деген. Албетте аткарылды. Бирок эми баягы ошол токтомду ишке ашырып жергиликтүү мааниде кабыл алынган токтомдорду баягы мал союлбасын, ири мал союлбасын, жанагындай ошондой ашыкча жыртыш берилбесин. Бизде Талас жергесинде баягы баарыбызга ошо белгилүү килем көтөрүлүп, килем алып барылбасын деген ушундай чектөөлөр коюлган. Эми ошол чектөөлөрдү ишке ашыруу боюнча албетте комиссия мүчөлөрү бир сыйра түшүндүрүү иштерин жүргүзө эле койбостон баягы маркум чыккан үйгө барып, эми айыл өкмөт башчысы, баягы айылдык кеңештин төрагасы деги эле мусулман болгондон кийин өзүнүн айылын баягы территориясында болуп аткан жашоочулардан кабар алып баарын билип туруш керек да, анан деги эле Батага барат. Анан ошол убакта дагы баягы аймактык тескөөчү менен комиссия мүчөлөрү менен барышып дагы бир жолу түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, мындай мал сойбогула, тиги баягы килем килче белки жыртыштарды ошо токтоткула бербегиле деп маркум чыккан үйдүн туугандары менен эскертип акт түзүп келишип атат да. Рахмат. Ушул жергиликтүү бийлик башкасы кандай аракет кылбасын, мына ушул башкасын айтпасак да, маркумду үйдөн узатууда сөзсүз мына ушул имам хатиптердин да орду аябай чоң да. Анан сиздер бул жарлыкты аткарууда кандай көмөк көрсөтүп атасыздар? Анткени түшүндүрүү иштери жетишсиз деп ойлойм. Бул жерде сиздердин жардамыңыздар өтө чоң болуш керек. Кандай кабыл болуп атат биздин калк бул маселени? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бардык мактоолорубуз жараткан Аллах Таалага, салават жанан саламдарыбыз сүйүктүү пайгамбарыбызга,
урматтуу телегөрүүчүлөр, бардыгыбызга Кудай Тааламдын тынччылыгы, ырайымы, мээрими, жакшылыгы болсун. Албетте сиз айткандай бул президентибиздин жарлыгына ылайык биздин Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын Азырети муфтийдин да фатвасы чыккан. Фатвада ушул баягы майыт чыккан жерде, кайсыл бул жерде бир адам кайтыш боло турган болсо, ошол жердеги баягы жоосунсуз чыгымдарды кыскартуу жөнүндөчү. Анан бул боюнча биздин ошол фатва чыккандан кийин бизге фатва милдет болот дагы бардык жерлерде, бардык имамдарыбыз менен, имам хатиптерибиз менен, казыят кызматкерлери, негизи эле бардык диний кызматкерлер ушуну ишке ашырууга биз милдеттүүбүз. Ошол себептен биз да жерлерде өзүбүздүн түшүндүрүү иштерибизди жүргүзүп атабыз. Себеби дегенде бул баягы майыт чыккан жерде, кайсыл бир жерде бир адам кайтыш болсо, бизде азыр бул эжекебиз айткандай мурун бир тойго айланып кеткен учурларды көрүп атпайбызбы? Ал ошол кайтыш болгон адамды 1-2 күн сактап, 1-2 жылкыны союп, анан жанагы дасторкондорубузду жазып алып, керек болсо азыр айткандай салаттарга чейин коюп алып, анан бул шариятыбызда тыюу салынганда, буну азыр аалым уламалар негизи биз баягы таяна турган нерселерибиз Кур'ан, хадисте, ошол Аллах Тааланын сөзү болгон ыйык китебибиз Кур'аны Каримде дагы кулу вашрабу ва ла тусрифу деген аят бар да, силер жегиле, ичкиле, бирок ысырап кылбагыла депчи. Анан ошол баягы майыт чыккан жерде, кайсыл бир жерде бир адам кайтыш боло турган болсо, ошол жерде баягы адамдар эми аза тартып аткан үйдө ал жерде той болуп аткан жок, аза тартып атат, бирөөлөр баягы ичинен мына кан жутуп атат дегенде. Жакынынан айрылды, апасынан, атасынан, бир тууганынан айрылды, анан ошол жерде чындап эле жоосунсуз нерселерди биз кыскартышыбыз керек да. Ушул жаатта биздин имамдарыбыздын да иштери аябай алгылыктуу. Себеби дегенде биз барган жерде ошол Аллах Тааланын өкүмүн айтып, пайгамбарыбыздын хадистери менен мисалы ошол жерде 3 күнгө чейин бая сакталуусу, же болбосо ошол жерде жанагындай чыгымдарды кылуусу бул шариятыбызда керек болсо кээ бир алдындар арамга чейин алып барат да. Кээ бирлер макру деген жерлер бар. Чындап эле эгерде бир бей бечара болуп, колунда жок бир жетимдин үйүнөн бирөө кайтыш боло турган болсо, бизде азыр ушундай кыргыздар ушундай экенбиз, ошол маалга келгенде бизде бир аксакал жер акелери келип, сенин эми баягы ушул эмең бир жолу кайтыш болот да, ушуну эми жакшы узатып коюш керек да деп, байкуш жетим жесирдин бир уюн сабап аткан ичип бир уюн сойдуруп коет дагы, анан аны баягы келген эл жеп кетип, анан ошол жетим кийин анан ошентип карызданып, кайра уялып, башка нерсе болуп, ошол жетимдикин жөө, эгерде балдары балагатка жете элек болсо, шариятыбызда буну түздөн түз арамга чыгарат да. Эгерде балдары чоң боло турган болсо, колунда бар боло турган болсо деле бул нерселерди шариятыбыз арам макрууга чыгарат. Ошол себептен мына ушул нерселерди биз кылбай эле койсок, мисалы азыр кээ бир жерлерде чында бир 2-ден 3-төн мурун союлчу, бирок ошол нерселердин азыр Кудайыма шүгүр көп жерлерде кыскарып калды. Мына азыр жакын деле мен 1-2 жерге жаназага бардым. Кудайга шүгүр ал жерлерде союлган жок. Ошол имамдарыбыздан айтып, анан ушул нерседе бул эжекебизге да мен ушул жерден кичине кандай десем бир туура болобу же кандай болуп калат. Азыр ушул жарлыкты аткарууда мына имамдарыбыз жалгыз калгандай сезилет да. Себеби дегенде туура мурун башында жакшы болуп аткан баарына айыл өкмөт өзү да келип, ошол жергиликтүү баягы участканын башчысы, участковый милициялар, байкелер да келип, ошол имамдар менен чогуу туруп, анан ушундай жакшы болуп аткан да. Анан азыр акыркы кезде билбейм эми эмне болду, кандай бир себептер болду, ошол баягы айыл өкмөт байкелерибиз деле көп мурдагыдай ошондой болбой калды. Көңүл бурулбай калды. Анан баягы солгондой түштү, милиция байкелерибиз, участковыйлар деле келбей калды. Ошо имамдарыбыз жалгыз болуп калды да. Один поле воин деп коет го, ошондой болуп калды. Муллекелерибиз ошондой болуп калды да. Не воин депчи анан. Ушуга чындап эле баягы мамлекет бардыгыбыздыкы, азыр эли журт көрүп атабыз, азыр экономикалык деле жактан аябай мындай бир ашынып кеткен жерибиз жок, алдыга кеткен жерибиз жок. Ошого мына элибиз жакырчылыкта десек деле туура болот да. Анан ушундай маалда анан мисалы мен ушул мал мүлктү ушул багып атпаймынбы, ушул атам же болбосо бир тууганым өзү сойбогондо кантип соём деп союп койгон да жерлер бар да.
Анан ошонун ордуна чында ошол нерселерди бир жакшы жолдорго жумшасак, өзүбүздүн ден соолугубуз үчүн жумшасак, кийинип ичингенибиз үчүн, кээ бир жер үйлөрдө карасаңыз чында эле мисалы бир күндүк продуктусу жок же бир жумалык продуктусу жок, бирок үйүнө баягы бул айтпай келет экен да. Бул айтпай келген нерсе сапар болот экен дагы, анан ушуга баягындай бир чоң чыгымдарды кылбасак деп бардыгынан суранат элем мен бардык биздин мусулман бир туугандардан. Анан чындап эле бул нерсе пайгамбардын хадисиндеринде да тыйылган. Хадисте пайгамбарыбыз айткан, ошол өлүм чыккан үйдөн 3 күнгө чейин ошол тамак желинбеш керек да. Өзүнүн баягы бир тууганынын баласы кайтыш болгондо дагы пайгамбарыбыз ошол жерде бир баягы бир атала деп коет бизге. Ошондой гана нерсе жасалган да. Бул дагы ошол баягы үй бүлө мүчөлөрү үчүн. Себеби булар баягы аза күтүп атат. Себеби дегенде баягы үйдөн май чыккандан кийин биринчи биз несине даярданышыбыз керек? Биринчи биз ошол баягы жайыны даярдашыбыз керек да. Баягы кое турган жайды. Экинчи баягы үстүндө кепенин дайындашыбыз керек. Ушул нерселерге шашылбай эле биринчи бизде баягы кайтыш болсо, биринчи бизде кылган иш амалыбыз ошо бирөөгө телефон чалат да, кимде согум бар, же болбосо кимде каерде бар, не депчи. Анан ошондой кылбасак биз эми мусулманбыз дегенде биринчи ошол жайыны дайындоого, же болбосо ошол кепиндерини дайындоого. Анан 3 күндөн кийин деле ал нерсе боло берет, бардык туугандар чакырып Куран окутуу. Ошол алгачкы 3 күндүктө ушул нерселерди тыйып алсак деген биздин аябай аракетибиз жакшы. Кудайга шүгүр, азыр талаш жергесинде деле ушул баягы мусулманчылык аста дегендей аз-астан тыйылып келе жатат, Кудайыма шүгүр. Мына ушул майыт чыгарууну улантып кетсем да, мал союудан тышкары, жана сиз жогоруда айткандай ошол дасторкондогу жанагындай ашыкча чыгымдар, андан тышкары мына ушул майытты узатканга чейин эле биздин жана жыртыш жыртуу, дагы башка молдого ушундай бир анан көмгөндөн кийин дагы бир каада салттарыбыз бар экен да, бизге кирип калган. Мына ошолорду да токтоло кетсеңиз да, алар чындыгында эле биздин шариятта барбы? Анан эмнеден улам, эгерде жок болсо, эмнеден улам биздин ушу кыргыздарга үрп-адат, салт-сана катары кирип калган да бул нерселердин бардыгы. Булар деле анткени ашыкча чыгымдарга алып келет. Ооба, сөзсүз. Бизде шариятыбызда ошол нерселердин бардыгы тыйылган. Мисалы, жыртыш алып келүү, же болбосо мүрзөдө баягы платочкаларды таркатабыз, сүлгүлөрдү деп коебуз. Ошол нерселердин баардыгы шариятта жок нерсе. Баягы килемдерди, коробкаларды алып келип бизде баягы тойго бир өзүнчө бир башка нерсеге айлантып жүрүп атпайбы? Ушул нерселердин баардыгы шариятыбызда тыйылган, бул нерселердин баары. Ушул нерсенин аркасынан жаңжалдашып бизге келгендер да бар. Мен баланча тууганым менен азыр сүйлөшпөй калдым. Анын баягы апасы кайтыш болгондо мен аябай чоң турецкий килем алып бардым эле. Менин апам кайтыш болгондо алып китайский эле бирденкени алып келди деп. Керек болсо ушул нерсенин аркасынан баягы бири-бири менен сүйлөшпөй калган бир туугандар бар да. Анан ушу кайтыш болгондо баягындай 1-2 жылкыны союп коюп, анан кредитке батып кетип, банктан кредит алып, аныз өсүп кетип, мына жакында эле бизде болгон мисал 1.200.000 менен ушинтип эки бир тууган бири-бири менен урушуп келди да. Мен баягы ушинтип башында сойгондо ушинтип кредит албай эле коелу десем болгон эмес. 2 жыл калганбыз, андан кийин ага утурдай апам кайтыш болуп кетти. Анда да ушундай болуп кетип, анан баягы кредит өсүп кеткен да. Ошондой болуп керек болсо азыр түрмөгө түшүп калгандар бар, баягы абак жайга кирип кетип аткандар бар. Эми баягы акылыбызга келишибиз керекпиз да. Эми моллолор айтса, кээ бирлер жаман көрөт. Моллолор эми шариятты айтат да бул. Туурабы? Пайгамбарыбыздын сөзүн айтат, Алла Тааланын сөзүн айтат. Анан баягы шариятта жок нерселер десе, мисалы, алдан тышкары деле ыгымсыз чыгымдар, ал нерселерден башка деле баягы күмбөзгө бир канча нерсе жумшагандар бар. Мисалычы, ошол нерселердин баардыгы бул тирүүлөр үчүн керектүү нерселер. Эми баягы туура эми жакыныбыздан айрылдык, апабызды, атабызды баарыбыз жакшы көрөбүз. Кээ бирлер бар, ушу атама сойбогондо мен керек болсо не кылам, мен ушун үчүн соем деп аткандар бар да. Анын үчүн айтып атабыз го, керек болсо азыр мына ажылыктар башталды. Ажылыкка барсын, жакшы иштерди жасасын, кийимсин, иштин, кайрымдуулук кылсын, ден соолугуна карасын, курортторго бар эс алсын, жакшы машина минсин, жакшы кылып баягы тамак ашыны жакшы кылып жесин. Бул эми баягы ушулга жумшалатылган нерселер да тирүүлөр үчүн. Анан кийин өлгөндөн кийин эле жөн эле ушундай ыгым чыгымды кыла берип, ал жыртыш жана азыр айтылып аткан нерселер, жана килем алып келмейлер, канча деген коробкалар, аны коробкадан да бир канча баягы бизде жаңжалдар бар. Тиги мындай коробка алып келип койду, анан кыскасы ушул нерселердин баардыгынан тыйылышыбыз керек да. Шариятта бул жок нерселер, бул аябай жарлык убагында чыккан. Эжекебиз туура айтты, ушул нерселерди баягы колдошуп, бири-бирибизге жардам берип, баягы колдоп ушинтип ишке ашырып кете турган нерсе да, бул нерселердин баардыгычы. Эми шариятыбызда көптөгөн тыйылган нерселер бар, ошол нерседин шарияттын чегинен чыкпасак, Кудай буйрса, ушул жакшы болот го деген тилек максатта. Жина Кадыркуловна, мисалы ушул президенттин жарлыгы жалгыз эле маркумду эскерүүгө арналган эмес, мына ушул үй бүлөлүк салтанаттарга да камтып кеткен да. Анан албетте эми бул жарлыкта үй бүлөлүк салтанаттарда баягы ашыкча чыгымдарды кыскартуу үчүн кандай бир
иштерди жасашыбыз керек деген сыяктуу эч кандай жол көрсөтүлгөн эмес. Бирок сиздердин компетенцияда ошол нерсе барбы? Мына ушул салтанаттардагы чыгымдарды кыскартуу боюнча жанагы ашыкча бир оо жоктук тойлорду айтып атам да, оо жоктук бир салттарды кылбай эле деген мааниде бир чара көрүп же кыскартып же бир ушундай жумуш аткара аласыздарбы? Же сиздерде мындай мүмкүнчүлүк жокпу азыркы күндө? Туура айтасыз, эми жалаң эле маркумду акыркы сапарга узатуу эмес, баягы үй бүлөлүк салтанаттарды дагы ошол ыксыз ыгым чыгымдарга жол бербей өткөрүү боюнча дагы бул жарлыкта камтылган. Ошол эле жергиликтүү кеңештин токтомдорунда дагы ошо үй бүлөлүк салтанаттарда той бергенде чоң ресторанга чакырган коноктордун саны 150ден 200дөн ашпасын, анан жана азыркы убактарда болуп аткан себеттерди көтөрүп келүү, себет жасоо токтотулсун. Дагы баягы түштөндүрүү деген дагы кирип калбадыбы азыр? Ошо түштөндүрүү жасалбасын деп ошо жободо кабыл алдык. Бирок тилекке каршы ал боюнча мындай кафе, ресторандарды кыдырып, мындай тыюу салып, ушундай өткөрбөгүлө мунуңар туура эмес деген иштер моюнга алыш керек, жүргүзүлгөн жок да. Өзгөчө райондук администрациянын андай эч кандай рычагдары жок да. Анан эми жергиликтүү кеңештин депутаттары баягы токтомду кабыл алгандан кийин ошол токтомундагы бир мыйзам менен кандайдыр бир мыйзам менен бекемделиш керек да. Ошол мыйзамга таянып мындай болот, мындай штраф салынат деген. Бирок жобону кабыл алып койду ошондой кылып. Анан эми мүмкүн мыйзам иштелип чыкса, ошо мыйзам талабына ылайык дагы ошо катуулатып иш жүргүзөбүз деген ойдобуз. Анан бул жерде мен дагы бир айтып кетет элем. Эми мыйзамды эле күтүп отура бербей, ошол ар бир адам, ар бир жаран өзүнүн деле ошо жоопкерчилигин сезип, ошо эми туура маселе болуп атат окшойт, ушундай нерселер баягы колунда бар кишилер, колунда жок кишилер деп баягы бөлгөнүбүз да болбойт. Ошо көбүнчө ошо колунда бар кишилер. Эмне үчүн мен өзгөчө эми маркумду узатууда мейли мындай баягы тыюу салып койгула, эми уят болот, баягы шариятка да туура келбейт дей турган болсок, эми баягы берки салтанаттарды тойлорго антип шариятка туура келбейт деп мындай өтө чектөө кое албайт экенбиз да. Аларды көрүп башка той бере турган кишилер деле молдок айткандай кредит алып болсо дагы кой элине дейт, менин балам мындай неме болуп калбасын, ошонун астында басырылып калбасын, тигинин немесинен мындай болуп калбасын деп анан кийин баягы кредит алышып, той беришип, анан жөн эле чачыланан баягы жегжаттарынан түшөт неме деген келген кишилер берет дегенден деле анысын жаппай калгандан кийин ошо көпчүлүк үй бүлөлөр, жаш үй бүлөлөр ошо турмуш жолун баштабай туруп ошо кредитти жабыш үчүн чет өлкөлөргө миграцияга кетип иштейбиз, ошол кредитти төлөйбүз деп миграцияга кетип калып, үй бүлөлөр деле мындай бири-бирин жакшы таанышпай, жакшы неме кыла алышпай миграцияга кетип калып, же болбосо келинчеги биякта калып, күйөөсү кетип, же экөө тең кетип анан кийин мындай балдары биякта калып, ошондой учурлар көп болуп атпайбы? Ошолордун кесепетинен болуп атканы чынында туурабы? Ошондой эле болуп атат, ооба. Анан ар бир жаран ошо өзүнүн деле ошо жоопкерчилигин алып, мындай ыксыз баягы бир катуураак айтканда төшөккө карап бут сунуп дегендей ошондой кылсак болот эле деген ойда. Анан сөзсүз эле тиги өлкө президент мындай кылып бербейби, анан администрация мындай тыюу салбайт беле, анан тиги мыйзам иштеп чыкпайт беле деп башка бирөөлөрдү күнөөлөгөндөн алысыраак болсок да, ар бирибиз өзүбүздөн баштап, өзүбүздүн жоопкерчилигибизди сезип ушундай иш кылсак жакшы болот эле да. Ооба, туура айтасыз. Мисалы чындыгында эле бардыгыбыздын эле ушундай жекжаат тууган урук деген бар. Мисалы башыбызга келсе, ушул тойлорду ала турган болсок, чындыгында эле же уул кыздарың же туугандарың айтышат, албетте баягы баргансың, кайра чогулталы, же мындай мал союп анан мындай кылып өткөрөлү деген жана ашыкча бир шаң шөкөттүү нерселерди кадимки адат кылып киргизип алгандан кийин ошону ишке ашырбаска да айлаң жок болот да. Кээде мисалы улуу муундагы тууган уругуң мисалы жол бербейт да. Азыр жаштар чындыгында эле мына ушул жарлыкка макул болуп, жаңы жашоо, жаңы бир жол менен кетүүнү аракет кылып атышат. Бирок мына ушул улуу муундун өкүлдөрү эмнегедир кайра эле артка тартып баягы салт деген стереотип менен кайра эле жолго түшүп калып атабыз да, мурунку элечи. Дагы эмне кылсак туура болот деп ойлойсуз? Сиздин оюңузда мисалы ушул той аштарды алсак да, ашыкча чыгымдарды кыскартуу үчүн биз элдин аң сезимин кантип өзгөртө алабыз?
Анткени чындыгында эле биз өзгөрбөсөк, бул нерсени толук ишке ашыруу мүмкүн эмес. Эң туура айтасыз. Бизде ошол Кур'анда бир аят бар. Инналлаха ла югаййиру ма би кавмин хатта югаййиру ма би анфусихим дейт да. Кудай Таалам эч бир коомду өзгөртпөйт, ал коом өздөрү өзгөртпөйүнчө дейт да. Биринчи кадам бизден болуш керек, ниетибиз жакшы болуш керек. Ошол үйлөнүүдө эле башында эле ушул жакшы нерсени бир арам нерсе менен баштап алып атабыз да биз. Ошол кредит алып, же болбосо башка нерсеге алып, кредитти бардыгыбыз айтабыз арам деп. Азыр кредит менен ыйлап биздин казиятка келген адамдар менен күнөөгө келет да. Кредитимди төлөй албай калдым, башка болду, үйдү койдук эле, үйүм алдырып атам, башка болуп атам депчи. Ушул мен ойлойм, пайгамбарыбыздын да хадиси бар да. Ал кайсы бир нике эгерде жеңил боло турган болсо, жеңил нике боло турган болсо, ошол никеде береке болот деген да. Үйлөнгөн жеңил болуш керек. Эч ким карыз эмес, бирөө карыз эмес. Анан мен үйлөндүрүп атам баламды, анан менин жегжаттарым алып келиш керек, мен алып бардым деген. Ал алып барганда сен карызга алып барган эмессиң да. Балким кээ бирлери келбей коет же башка болуп калат деген сыяктуу да. Ошол себептен мисалы азыр бизде кээ бир тойлор бар. Анча эле чыгым кылбай эле, керек болсо ошол жеңил кылып туруп, ошого кеткен чыгымды биз керек болсо жакшылыкка иштетели деп Куран жашын өткөрөбүз да. Куран жашын өткөрүү жакында эле бир жердечи. Ошентип бир жакшы самалык менен баштады. Канча деген эли журт келип туруп, ошолорго батасын берди, жакшылыгын берип атат, каракелерибиз дуаларын берип атат. Ошентип бир жеңил кылып өткөрсө болот да. Же болбосо кээ бирлер айтып атат, жок, биз ушул жетим жесирлерге, керек болсо баягы колунда жокторго, жетим жесирлерге ошо школьный форма алып берели деп ошондой кылып аткан жерлер бар. Анан ошентип өзүбүз эле бир акыл менен калчап, баягы сөз жок эле шарият десе, ушу моллекелер айтып берет, ушулай эле, ушулардын айтканы эле боло береби десе, мындай бир акыл калчап өздөрү деле көрсө болот да. Анан шариятыбызда жок нерселерди кылуубуз, жосунсуз нерселер чындап жакшылыкка алып барбайт да. Бул нерсенин аркасында сөз жок бир ушундай нерселер болот. Анан ошого биз жанагы эле нерсеге кайра кайрылып келебиз. Ушул бир мусулманчылыгыбызды бекем кармап, бири-бирибиздин улууларыбыздын айткан сөздөрүбүздү угуп, ошол бири-бирибизге жакшы жардам бере турган болсок, албетте ошол жөн эле жоосунсуз чыгымдар, чындап карап көрсөң, канча деген машиналарды жалдайт, ресторанды жалдайт, башка нерсе кылат, эртеси күнү сразу экөө чамадандарын кармалып Россияга кетип аткан да, ошол карыздан кутулуш керек депчи. Эми кимге ошол шоудун ошол нерселердин кереги бар, чындапчы? Бир канча адам келип жөн эле жеп кетти, ошентип кетти, анан эртеси күнү кайра ошонун аркасынан 10 жылдап, 20 жылдап ошо Россиядан келбей, керек болсо баргандан кийин ал жерде кайра ажырашып, же болбосо ошонун аркасынан эле жана айткандай эле мен баланчанын тоюнда мен мындай нерсе алып баргам, ал мага бул нерсени алып келген жок деп канча үй бүлөлөр катташпай калган, жегжаттар катташпай калган учурлары бизге келип ошондой нерселер көп болот да. Анан ошол нерсени биз бардыгын айтып түшүндүрөбүз. Ушул нерсе шариятыбызда жок нерселер. Кайсыл нерсе ошол шариятта бар боло турган болсо, элибиздин каада салтында мына өтө ашып кетпестен, элден алым келип кетпастан, ошол баягы шариятта эле айтат, мына жакынкы нерселерде, мисалы кайсыл бир айылда эгерде чындап эле баягы махыр деп атпайбызбы, калыңызчы, калыңы, ошол деле биздин айлана чөйрөгө карап болот да. Айылыңызда орточо махыр калың канча болуп атат? Бизде 150 миңби, ошодон ашырбаш. Орточосун алгыла дейт дайым шариятчы. Анан сен эле баягы мындай бир алыстан келе калгансып, мен жана миллион сом сурап аткандар бар кээ бир жердечи азыр. Же болбосо махырына калыңына iPhone 14 деп жанагындай күйөө бала отурган жеринен чоочуп кетип башка нерсе болуп аткандар бар. Кайнене, кайнаталар эртеңки баягы нерселерине ушундай нерсе менен болбош керек да. Жеңил болуш керек, үйлөнүү жеңил болуш керек. Ошол жеңил болсо, ошол нерседе береке болот, ошол нерседе жакшылыктар болот да. Үйлөнүү оор болбош керек. Чет өлкөлөрдө азыр жакында мен Түркияга барып келдим, бир таксиге түшүп калсак, байке 39 экен да, үйлөнбөптүр. Анан неге үйлөнбөйсүз деп биз сурасак, бизде аябай кымбат, ушундай деп айтса, таң каласың да, 500 миңге чейин беребиз, мындай деп бир нерселер айтып атат да. Анан андай болбош керек да. Антип баягындай үйлөнбөй калбаш керек. Кыздарыбыз антип турмушка чыкпай калбаш керек. Үйлөнүү жеңил болуш керек. Мындай жеңил болгондон кийин да анан келишип, ошол айлана чөйрөнү карап, айылыбызда канча болуп атат махырдын чындап эле эң бир немеси жогоркусу деп ошол нерсеге карап иш кылышыбыз керек да. Анан ошол нерсени ошондой кандай болсо, биз ойлойбуз ошол нерседе жакшылыктар бар депчи. Анан чындап эле ушул нерселерге аябай жакшы көңүл бөлүшүбүз керек. Азыр жерлерде чындап баягы биздер эле талаштар эле аябай кымбаттап кетпедиби? Ошончолук баягы чектен ашкан андай нерселер болбош керек да. Квартира баягы үйлөнгөндө, эми ал экөө деле иштеп таап, колубуту мунжу эмес да алар делечи. Квартира берген жерлер бар, машина берип, өзүбүздөн эле баягы кыйындатып атабыз да. Мындай өзүбүздөн өзүбүз кыйын болбош керек, кыйындатпаш керек көп нерсеничи. Бул шариятыбыз жеңер, динибиз да ошондой. Дину юсрун вала юсра. Дин бул жеңил нерсе. Аны силер бири-бириңерге оол көрсөтпөгүлө деген да. Шариятыбызда ушундай жеңил нерсе. Мындай акыл калчап көрсөк деле ошол нерсени бир
жеңил эле кылса болот да. Ошол үйлөнүүдү деле жеңил кылса болот. Пайгамбарыбыз деген мен деген мына сүйүктүү Алланын кулу пайгамбарыбыз деле ошол өзүнүн сүйүктүү кызыны ошондой жанагындай бир жупуну гана жеңил гана дасторкон менен ошондой кылып узаткан да. Биздики деле ошондой болуш керек да. Мындай өтө көп аны ашырып бергенде анын жакшылыгы аркасында ушундай бир нерселер болуп калып атпайбы. Ошол себептен жеңил болсо, анан жанагындай жупуну болсо жакшы деген тилек да биздики дагы. Эфирдин соңунда дагы бир кайрылып кетсеңиз да, мына ушул маркумду эскерүү болобу, үй бүлөлүк баягы салтанаттарды өткөрүүдө биздин баягы акча чыгымдарга алып келген салт санаалар канчалык деңгээлге бизге кереги бар, аны кыскартуу үчүн биз эмнени кылганыбыз туура болот? Албетте баягы эртин жакшы сөздөр болбоду. Эжекебиз айткандай, чындап эле алыстан келгендер ошо чай ичейм же болбосо эт жейм деп келбейт. Жакын туугандар деле, айылдагылар деле ошону деп келбейт да. Биз баягы негизгиси ошол маркумга баягы жаназасына катышып, ошол жакындарына таазия билгизип, анан баягы тиги жайына коюу үчүн барабыз да. Анан өтө алыстан келген, алыскы сапардан келгендер болсо, ага деле шариятыбыз карайт. Мисалы баягы 3-4 үй нар жакта ошол жерде кичине шорпо кылып, башка нерсе кылып ошентип ошол жерден узатып койсо, бул шариятыбызга туура болот да. Кыскасы жанагы майыт чыккан үйдөн, маркум чыккан үйдөн эч кандай жыт жыбыр чыкпаш керек да. Ошого айткандай баягы жакындарына да, уул балдарына да керек болсо коңшулары киргизип берсин деген шариятыбызда ошондой эме бар да. Анан ошол себептен элибизге, жерибизге, журтубузга кайрыларыбыз бардыгыбыз ушундай бир чыгымдарды кыскартсак. Себеби дегенде бардыгыбыз ушул көрүп атабыз, ушул нерселердин бардыгын терс жактарын көрүп атат биздикилер. Анан ошол нерселерге чындап эле мына фатуа да чыкты. Фатуаны аткаруу да бизге милдет, важип нерсе болуп саналат да бул нерсе. Анан эртең эми бул дүйнөдө кылып койгонубуз менен эртең бардыгыбыз эле жараткан алдына барабыз да. Ошол жерде дагы сурак, эсеп кысап болот. Ошол себептен ушул дүйнөдө мындай бир молдокелердин айтканын же болбосо шариятыбыз ушул нерселерди молдокелер шариятыбыз деле айтат да. Ошо шариятта бар нерселерге бардыгыбызды амал кылууну Кудай таалам насип кылсын. Ошол маркум чыккан жерден чындап 3 күнгө чейин ошол эме чыгарбаганга колдон келишинче аракет кылайлы. Эгер алыстан келди деп атканы болсо, алар эч нерсеге таарынбайт, жанагындай кылып узатып коебуз. Аларда деле ошондой маселелер болуп калышы мүмкүн. Биз деле аларга барабыз. Азыр жолдон нелер көп, кафелер көп, башка нерселер көп, жолдон деле жеп ичип алышса болот. Анан эң негизгиси ошол жакындарына бир өзүбүздүн баягы таазияны билдириш үчүн ошон үчүн келип аткандан кийин бардыгы ушул бир бияктан чыккан жарлык боюнча ошо шариятыбыздын чегинде болсо деп, ошо элибизге ошол нерсени гана насаат кылып кайрылабыз. Ошого кеткен чыгымдарды башка бир жакшы нерселерге жумшасак деле болот. Айтып атабыз азыр жанатам эртин. Ошондуктан Кудай таалам бардыгыбызга мына ушул шарият менен жашоого, шариятка амал кылууга Кудай таалам бардыгыбызга ушул нерсени насип кылсын. Элибизде, жерибизде тынччылык болсун, аманчылык болсун, мамлекетибиз өнүп өссүн, алдыңкы мамлекеттердин катарында кошулсун. Чында бардыгыбыз баягы жаркыраган жакшы өлкөдө жашагыбыз келет. Ыгым-чыгымдарга жол бербестен, ушинтип бардыгыбыз бир баягы бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарсак, буну кылса болот да. Буну аткарса болот бул нерсеничи. Анын үчүн бардыгыбыз бир боло турган болсок, албетте колубуздан келет бардыгыбыз. Кудай таалам бардыгыбыздан ыраазы болсун. Сиздерге дагы эфирге чакырганыңыздарга терең ыраазычылык. Эжекебиз да жакшы сөздөрдү айтты. Аллахым ыраазы болсун барыңыздардан. Студияга келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мен эскерте кетсем, бүгүн биз актуалдуу маек программасынын алкагында президент Садыр Жапаровдун үй бүлөлүк салтанаттарды жана маркумду эскерүү үрп адаттарын тартипке келтирүү боюнча жарлыгын талкууга алдык. Ал эми биздин суроолорубузга Талас облусунун казысы Сулумбек Усеналиев жана Талас районунун акиминин орун басары Баялиева Зина Кадыркуловна жооп берди. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча саламатта болуңуздар.